тайгандар качып койгула, качып койгула. Камера тейлеп кетпесин. Чап, келе таптыңда. Ат чабыш кыргыз элинин эң маанилүү жана кызыктуу оюндардын бири. Манас эпосунда дагы ат чабыш тууралуу көп маалыматтар бар. Күлүк аттарды саяпкерлер таптайт. Чабылуучу аттын кандай күлүк экендигин алдын ала көрө билген сынчылар чабышка түшкөн аттардын сүрөтчүлөрү болот. Ат азыр көбүнчө айлампада, кээде түз жолдо чабылат. Атты токулуудагы жайдактагы чапса болот. Күлүктү минип чапкан бала чабандес деп аталат. Ат чабышта күлүктүн алдыга чыгып келише, анын саяпкерине жана саяпкердин айтканын так аткарган чабандеске жараша болот. Тоң районунун күнчыгыш айыл аймагында көп жылдар бою ат таптап жорго салып элдин оозуна алынган маркум Шамил Кубатов жана Мирлан Бокешевдин жаркын элесине арналган ат оюндары уюштурулду. Ага өлкөнүн район шаарларынан жана коңшу Казакстан мамлекетинен келген ат сүйүүчүлөр катышып, мелдеш жогорку маанайда уланды. Кайтамын ганаң эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл, табышын тыңдап жүрөктү. Кадырын туюп арктанам кайратынан жанбаган, калың элди барктаган. Егемендикти энчилек өмүрүн берген бизге канча адам Таша изи калган кыргызымдын бириң кеттиң алыска, бириң жетти жылдызга, бириң жарат намыска, бири-бириң даңалашпа. Спорттук иш-чаранын башталышында алгач маркум Шамил Кубатов жана Мирлан Бокешевдин жаркын элесине арналып Куран окулду. Андан соң маркумдардын басып өткөн жолдору эскерилип, катышуучуларга оюндун эрежелери түшүндүрүлүп, ийгиликтер кааланды. Бүгүнкү өтүлүп аткан оюнубузга дагы бүт жекеле жаачыларга эмес, тайган жарышына, бүркүткө, бардык салбурундун оюнчуларына, андан сырткары да оюнчуларга мен ийгилик каалайм. Элдин маанайын көтөрүп, жакшы оюн көргөзүп, жакшы кыргызымдын улуттук оюнун даңазалап кетип көңүл ачып кетүүсүнө мен тилектешмин. Асманыбыз ачык, Кыргызстан элибиздин тасмалы токчулукта, молчулукта, тынччылыкта жашайлы, дайыма өзүбүздүн улуттук оюнубузду унутпай, кыргыз экенибизди дайыма даңазалап жүргөнүгө мен тилектешмин. Республикалык деңгээлде уюштурулган ат оюндарынын алкагында салбурун, жаа атуу, жорго салуу жана башка улуттук оюндар орун алды. Иш-чарага саяпкер, чабандестер мыкты даярдыкта келишип, бүйүр кызыткан оюн көрсөтүштү. Эмне үчүн салбурун жана жорго деп атат, себеби ушул бардык жерде унутулуп, бардык республикабыздын аймагы боюнча бардык жерде унутулуп калган салбурун оюну жана жорго ушул жерде ядро болуп башталганда, ушул жер борбору түзүлүп, аны ушул жерден башка жакка тарагоо чоң роль ойногондо ушул жер ушу мекени деп мындай так эле кес айтса болот. Жорго менен салбурундун мекени Тоң району. Ошондуктан биз Тоң оюндары деп ушуга басым жасадык. Бүгүн ушу Күнчыгыш айыл аймагында жакшы бир жаңылык болуп, ушу ат оюндары, ушу салбурун оюндары болуп жатат. Ошого байланыштуу ушу чоң иш-чара өтүп,
ушу көптөгөн эки жактан элдер келип, ушу туристтер келип, аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Ушуну уюштуруп жаткан ушу Самат Көлбаев байкеге, ушу рай администрацияга жана ошондой эле демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирмекмин. Ушундай оюндар биздин айыл аймакта көп өтүп, ушундай патриоттуулукка, ушундай чакырган, үндөгөн жакшы оюндар көп өтсө деген үмүт бар да. Ал эми бул улуттук оюнга өзгөчө камданып бүркүтүн таптап келген Айбек Салават уулу бала кезинен эле саяпкер болууну кыялданып келгенин айтат. Өзү жаш болсо дагы буга окшогон мелдештерге кызуу даярданып, тынымсыз катышып келет. Бүгүнкү оюнга катышканы келдик. Бүгүн жорго салыш салбурун өткөн тат бул жерде. Оюнга бүркүттөрдү даярдап келдик. Азыр болсо бүркүттү учурарда колго чыкыруу, үндөк деп коет. Колго чыкырып 200 метрден канча секундада келет. Ошону неметет, тактайт. Анан чырга деп коет. Чыргага салабыз. Чыргада да канча секундага барат. Ошолор тактап, ошо утуучуга байге коюлган жакшы. Кыргыз эли кең пейилелден кереметтүү жерден ырыс береке берген мекенин өргүндөй бир кылымдарга акалбагы асманга тийип ала тодой бийик. Ат оюндарын көргөнү келген күйөрмандардын маанайлары көтөрүңкү. Иш-чарага чет мамлекеттен келген туристтерди дагы көрүүгө болот. Алар Кыргыздын улуттук оюндарын кызуу менен кабыл алышып, мелдештин катышуучуларын шыктандырышты. Ушул жетиген аспабын тосонол деңгээлде алып чыккан. Жакшы иш-чара маареке болуп атат. Жана ошондой эле байкем Бокешев Мирлан жана бир тууган иним Кубатов Шамилди эскерүү күнү өтүп атат. Ушунчалык жакшы масштабтуу иш-чара болуп атат. Жакшы өтүп кетсин. Ушул саамалыкты, ушул иш-чараны токтотпой дагы улантып кетсе деген ой тилегим бар. Анан иниме дагы эскерүү күнү болуп Куран окутулуп атат. Ушу иш-чарага өз салымдарын кошуп, ушу уюштурган топторго мен жана ата-энем, бир туугандарым атынан терең ыраазычылык билдирем. Иним Кубатов Шамилдин арбагы ыраазы болсун. Иним ушу Айкол үрөнчүлүк чарбасында Замир Мукашев абанын жетекчилигинин алдында көп жыл биринчи жакейден баштап кийин чоң саяпкер болуп,
негизи өзүнүн ошо специализациясы жорго боюнча көп жумуш алып барды эле. Эми Кудай Тааланын буйругу экен, инимдин өмүр жашы азыраак экен. Бирок ошентсе дагы инимди эскерип ушундай иш-чарада өткөрүп аткан жетекчиликке ушу баардыгына жана ошонун ичинен Көлбаев Саматка терең ыраазычылык билдирем. Тоң жергеси бул туризмге аябай шартталып, мындай аты дагы чыгып, уже белинип калды да. Анан ушундай иш-чараларды өткөзө берсек, бизге туризм багытында мероприятиялар көп болуп турса, баягы туристтер да көп келип баштайт. Манасчылардан баштап жорго салыш, Салбурун, Алмаз байкелер уюштуруп турат. Тоң оюндары деген урандын алкагында өтүп жаткан мелдештин максаты жорго салыш менен Салбурун оюндарын даңазалоо жана кийинки муундарды кыргыз баллуктарына үндөө болуп саналат. Жорго салыштын 4 түрү боюнча чабандестер ат салышып, баш байгеге автоунаалар коюлган. Анан айта кетчү нерсе, жоргодон 4 түр болгон атат. Кунан жорго болот, бышты жорго, спринт жорго, чоң жорго болот. Чоң жоргонун баш байгеси автомашина, бышты жоргонун автомашина, калгандар кызыктыруучу сыйлыктар, акчалай сыйлыктар кетет. Ушу жорго федерациясына дагы ыраазычылык, ушундай оюнду өткөрүп берип аткандарына. Мындан ары дагы ушу тоң оюндары деген турнирди жылда мамлекеттик деңгээлде, республикалык деңгээлде жакшы өткөрүп алабыз го деген ишеничтемин. Ушу Салбурун менен жорго негизи ушу тоң жергесинен чыккандыктан ушу тоңдун манасчылар жеке эле жорго эмес, жеке эле бүркүт эмес, бизден манасчылар чыккан. Деги эле тоңдун топурак алтын дегендей. Баарыңыздарды ушу Рамазан айы менен куттуктайм. Ушундай иш-чарага жакшылыктар көп боло берсин, өлкөбүздө тынччылык болсун, Кыргызстан өнүгүп өскөн өлкөлөрдүн ичине кирсин. Рахмат.
алды да, ошончо да калыстар тарабынан такталат. Латиф мына ушул жерде дайындалган. Ушул жерде алдыга келди. Бул Латиф. Өзү Локотскойдон Россиядан келген. Экинчи 7-нчи номер менен. 7-нчи номер менен Гладиатор. 3-нчи 12-нчи номер менен. Республикалык деңгээлде уюштурулган ат оюндарында жорго салыштан Тоң районунун совхоз айылын тургуну саяпкер Сыймык Аламановдун Латиф деген ысымды алып жүргөн жорго салдыга чыгып, уюштуруучулардын автоунаасын жеңип алды. Тренер аттын саяпкери болом. Латиф өзү 5 жаштагы ат. Ошо быйылкы жылы биринчи жолу, экинчи жолу биринчи келип атат. Бир жолу Ноорузда Бишкектен экинчи болуп калган. Бүгүн ошо авто машина утуп, ошо байга өтүп берип атат бизге. Аталган ат оюндарын маркумдардын жаркын элесине арнап жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн Самат Көлбаевга ыраазычылыктар айтылды. Мындан сырткары бул өңдүү мелдештерди алдыда дагы өткөрүп туруу баса белгиленип, каалоо тилектер ортого салынды.